Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Элтус каналынын катталуучулары. Билесиздер, бул каналдан миграция боюнча вопростор берилип жүрөт. Адамдагы кандай жаңылыктар болсо, критика, жакшылык, жамандык, чөгүп кетти, урдап кетти, зордоп кетти, көпөрө салды, үй салды деген маселе. Особенно каналдын максаты келечеги Кудай кааласа өтө кенен канал болот. 2023 жылдын март айына, 1 март айында турабыз. Буга чейин миграцияда жүрүп, Россияда көп жүрдүк, Турцияда болдук, Лондонда болдук, Будапештте болдук, Варшавада болдук дегендей. Анан эң эле айтып кетчү нерсе бул азыр Москвада кырдаалга байланыштуу жакшы болбой калды. Миграция боюнча маселелер, регистрация, жумуш, кризис, анау дегендер. Мода болуп жаткан миграция мамлекети бул Соединенный Штат, Канада. Же болбосо Европага Шенген виза ачып фура айдап кетиш. Мен айтып кетчү нерсе, мен бүгүн специально дос балдарым иштеген фура минип Кыргызстанга, Белоруссия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстанга каттап жүргөн фуралардын стоянкасына келдим. Фуралардын стоянкасына келүүдөн максат, достор. Фуралардын стоянкасына келүүдөн максат штатка да кеткен дос балдар, байкелер болчу. Ошолорго келип маалымат алып, кандай болот адиш, кандай, каяка канчадан каттайсыңар деген суроолорду берип, анан ошол суроолордун ичинде көбү мына жашы өтүп калган байкелерде 40-50ге чыккан. Анан Америкада фура ошол кетип, грин карт тутуп, беженец болуп кетип иштеп жаткан достор, тааныштар бар. Алар болсо айтышат да, айына 8 000, 15 000 долларга иштесе болот, если фура трак өзүңдүкү болсо деген. Бул жерде болсо, если трак өзүңдүкү болсо деле, бир айда 2 жолу жүк ташыган болсоң, 3 жолу Кыргызстанга же Казакстанга барып келсең, где-то 500 000, 450 000 иштесе болот дейт. Солярка кымбат, анау деген маселе. Эмне демекчимин? Эмне дегим келип жатат? Эмне дегим келсе дагы штатка кетиш керек болуп атат. Любой ценой кетиш керек болуп атат. Несмотря какой-то сложности, то все дегендей кетиш керек болуп жатат.